Комтор Gold Company ишканасына сырттан башкаруучусу болуп Теңиз Бөлтүрөк дайындалды. Ал арада Центра Gold Кыргызстандын акцияларды башкаруу укугун чектегенин жарыялады. Баңгизатын ташыган элер алык канал аныкталып, жарым тоннага жакын героин кармалды. Анын базар баасы $20 миллион жетет. Пенсия пособияларды экесеге жогорулатып, аймакта өнүктүрүү фондун түзүү. Жогорку кеңештин тармактык комитети Баткен областына өзгөчө макам берүү жөнүндө документти карап, мыйзам долбоору сын пикирге кабылды. Бүгүн дүйнөнүн 150ден ашык өлкөсүндө эл аралык музей күнү белгиленүүдө. Бүгүн Михаил Фрунзе атындагы үй музейинде көргөзмө жана мастер-класстар уюштурулду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк мен Алтынбек Бедилов тааныштырам. Кутман кечиңиздер менен. $20 миллион түзгөн 440 килограммдан ашык героин маңзаты кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ага ылайык атайын кызмат узак жүргүзүлгөн атайын иш-чаранын жүрүшүндө Борбордук Азия аймактары аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири өлчөмдөгү героин ташып алып өтүп жүргөн эл аралык кылмыштуу каналы аныкталып жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Анда Ош областында оор жүк ташуучу унаа кармалып, анын ичинен жалпы салмагы 440 килограммдан ашык болгон баңгизат табылган. Кармалган героиндин учурдагы базардагы баасы $20 миллион долларынан ашык сумманы түзөт. Буга шектүү катары 2 киши кармалып, тергөө жайына киргизилди. Учурда аталган кылмыштуу каналга тиешеси бар дагы башка адамдарды аныктоо жана аларды жоопко тартуу боюнча ыкчам тергөө иштери уланууда. Оор жүк ташуучу унаа кармалып, анын ичинде жалпы салмагы 440 килограммдан ашык болгон героин табылып алынды. Кармалган героиндин учурундагы базардагы баасы $20 миллион долларынан ашык сумманы түзөт. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшүнүн алкагында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген Кыргызстандын 2 жараны кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда аталган Банги каналга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопко тартуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылдарында укук коргоо органдарынын практикасында биринчи жолу ушундай ири масштабтагы Банги каналынын ишине бөгөт коюлуп, рекорддук көлөмдөгү героин түрүндөгү Банги затын колго түшүрүүгө мүмкүнчүлүгү болду. Комтор Gold Company ишканасынын сырттан башкаруучусу болуп, Теңиз Бөлтүрөк Аяпберген уулу дайындалды. Тиешелүү жарлыкка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Ага ылайык кечээден тарта жаңы жетекчи акционердик коомдун финансылык жана административдик чарбалык ишмердүүлүгүн башкара баштады. Ошол эле убакта ал аткаруучу жана көзөмөлдөөчү орган түзүү жана чакыртып алуу укугуна ээ болду. Комтор ишканасынын убактылуу тышкы башкаруучусу дайындалары менен анын алдына коюлган милдеттенмелердин тизмеси узарууда. Ал арада Центра Gold Кыргызстандын акцияларды башкаруу укугун чектегенин билдирди. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Комтор ишканасы Кыргызстандын башкаруусуна өттү. Центра Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү, Тоо кен тармагында 34 жылдык тажрыйбасы бар Теңиз Бөлтүрөк Аяпберген уулу убактылуу тышкы башкаруучу катары расмий түрдө ишке киришти. Кечээ жогорку кеңеш буга жол берген чечимди бир добуштан колдоп берери менен министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Теңиз Бөлтүрөктү бул кызматка дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ошол эле күнү Теңиз Бөлтүрөк алтын кенинин абалы менен жакындан таанышуу үчүн Комторго жөнөп кеткени белгилүү болду. Экономика жана финансы министрлигинин сайтына жарыяланган токтом долбооруна ылайык Комтор кенинин убактылуу тышкы башкаруучусу акционердик коомдун финансылык жана административдик чарбалык ишмердүүлүгүн башкарат. Ошол эле убакта ага аткаруучу жана көзөмөлдөөчү орган түзүү жана чакыртып алуу укугу берилүүдө. Тагыраак айтканда Теңиз Бөлтүрөк өзү тандаган команда менен иштей алат. Ал эми аталган ишкананын расмий жетекчилери, директорлор кеңеши жана башкалар убактылуу сырткы башкаруучунун ишмердүүлүгүнө кийлигише албайт. Эгерде компаниянын жетекчилери сырткы башкаруучунун жумушуна тоскоолдук жаратса, алар 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажырап калышы мүмкүн. Мунун баары жазык кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдө жазылган. Комтор оператив компаниянын жетекчилери чыгып кетти. Комбинат иштеш керек. Ар күндүк токтоп калышы бул миллиондогон доллар чыгым алып келет. Бир күндүк чыгымы жок дегенде $2 миллион. Ошол вакуум болбош үчүн алар тышкы келишим түзүү маселесине кийлигишпейт, менчик маселесине кийлигишпейт, акционер маселесине кийлигишпейт, ушул сыяктуу стратегик маселеге кийлигишпейт. Оперативдүү жана операциялык кызматтарга күнүмдүк комбинат токтоп калышпаш үчүн күнүмдүк чыгымдар, күнүмдүк кирешелер
ошол бүгүнтөн баштап алар жалпы кыргыз мыйзамынын астында күнүмдүк чыгашалар, кирешелер, күнүмдүк камсыз кылуу, күнүмдүк операциялык маселелерге башкаруу жүргүзөт. Азырынча Кумтөр ишканасын убактылуу жетектеп жаткан Теңиз Бөлтүрүктүн орун басарлары болуу жана ага кимдер дайындалат, айлык маяналары канча болот белгисиз. Иштөө механизми толук иштелип чыга элек. Серепчилердин айтымында өндүрүш, камсыздоо жана техникалык коопсуздук үчүн жооп бере турган 3 жаңы жетекчини дайындоо зарылчылыгы бар. Мындан тышкары өкмөт тез аранын ичинде Кумтөрдүн 1 жылдык бюджетин бекитип бериш керек деген пикирлер арбын. Анткени алтын өндүрүү ишин үзгүлтүккө учуратпай, андан ары улантып кетүү керек. Бул үчүн айына эле болжол менен $15 миллион керектелет экен. Кыргызстан өкмөт өзүнүн талабын, шартын аткарып берди, милдетин. Алар милдетин аткарбай атат. Экологиялык коопсуздукка чара көрбөй атышат, техникалык коопсуздукка чара көрбөй атышат. И жанагы эле 4%, 438 миллион жалпы эсептегенде ошол отчисленияны бизге төлөбөй келишиптир. 2009 жылдан бери 11 жыл. Ошонун ичинен жанагы чалгындоо деп коет го, геологиялык ошонун затратасын алып эле бизге төлөп бериш керек болчу. Анан ошо миллиард ошондон чыгып атпай, пениясы штрафы менен эсептегенде, булар кыскача айтканда келишим түзүп алып бизди алдап жүрүшкөн. Ал арада Канададан Centera Gold компаниясы жогорку кеңештин Кумтөр Gold компанияны сырттан башкарууга уруксат берген чечимине реакция жасады. Алар Кыргызстандын Кумтөрдөгү 26% акциясын башка тараптарга өткөрүп берүүгө жана алмашууга тыюу салганын жар салды. Таратылган маалыматта акцияга байланыштуу добуш берүү укугу да чектелгени жазылган. Аталган компаниядан билдиришкендей, акциялар тууралуу чечимдер Кыргыз алтын менен Centera Gold'тун 2009 жылдагы келишиминде каралган. Анда кыргыз тарап акцияларын башкаруу мөөнөтүн азыр узарталбастыгы көрсөтүлүптүр. Centera мындан ары Кумтөр кенин көзөмөлгө албайт жана кызматкерлер менен шахтадагы операциянын коопсуздугу үчүн жооп бербейт. Буга чейин эле өкмөт коопсуздук системасынын ачкычын, мониторинг жана кенди эксплуатациялоону көзөмөлүнө алган. Centera кайсы бир системаны бузган эмес жана шахта кадимкидей эле иштеп жаткан. Бирок өкмөттүн мындай кадамынан улам Centera Кумтөр Gold компания ишканасынын жергиликтүү кызматкерлерине борбордук маалыматтык технологиялар системасына кире албагандай кылып койдук. Биз талаш маселе боюнча Кыргызстандын өкмөтү менен конструктивдүү диалог курууга даярбыз. Буга чейин мамлекеттик комиссия 2 айдан бери Кумтөрдү башкаруу жок экенин айтып, 15 майда мөңгүлөрдүн жылып турушун жана коопсуздугун байкоого алган система канадалыктар тарабынан өчүрүлгөнүн кошумчалаган. Муну менен аталган аймакта иштеп жаткандардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жаралган. Учурда Кумтөрдө кыргызстандык жумушчулар гана иштеп жатат. Ал эми Кумтөр Gold компаниянын жетекчилери 1,5 ай мурда эле Кыргызстандан чыгып кеткени кабарланган. Алар тараптан мыйзамсыз өчүрүү фактысы азыр укук коргоо органдары тарабынан каралып, кайра калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Азыркы тапта канадалык компаниянын экологияны бузганы боюнча маселе кандай чечилет деген суроо актуалдуу ойдон калууда. Белгилүү болгондой, 3 ай бою канадалык компаниянын ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссия 1992 жылдан бери алар тарабынан мөңгүлөргө чыгарган калдык 1 миллиард 200 миллион тоннага жеткенин, муну менен 183 миллион метр куб мөңгү талкаланганын таап чыккан. Тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кумтөр ишканасынын тышкы башкаруучусу жарым жылдын ичинде бул көйгөйдү чечсе болот деген пикирде. Мисалы ошол чет элдик компанияда коелу, музду карьердин ичинен выемка жасап, аны алып барып бир жерге жайгаштырып, анан кайра пустой парадон ошол муздун үстүнө төккөн ордуна музду өзүнчө бир жерге жайгаштырыш керек дагы, пустой парадосын өзүнчө башка бир жерге жайгаштырып, муздун тазалыгын сактаганга аракет кылыш керек да. Азырынча ошондой убактылуу ишти жашаш керек. Башка жерди табыш үчүн биринчи кезекте ошол жерди ылайыктап табыш керек. Анан ал жерге проект жасаш керек. Анан проект тиешелүү экспертизалардан өтүш керек. Анан макулдашылып өткөндөн кийин анан ошол жерге выемка кылып анан алып барып жайгаштырса болот да. Учурда Кыргызстан канадалык компания менен соттошуу үчүн бардык даярдыктарды көрүүдө. Ошол эле убакта өкмөт Centera'га бир катар шарттарды коюп, сүйлөшүүлөргө барууга даяр экенин да четке какпай келет. Анда алтындын 80% Кыргызстанда чыгарыларын эске алуу менен Centera'нын 50дөн ашык, ал эми Кумтөр Gold компаниянын 80-90% акциясына ээлик кылууну көздөдү. Эгер алар макул болбосо, Кыргызстан акциянын 100% алууга даяр. Азырынча тараптар бир пикирге келе элек. Бул жерде иштетип кетиш үчүн биздики эң негизги максат бул токтотпой иштетип кетиш керек. Демек иштеп аткандан кийин жанагыдай далилдер менен биз деген ошол аласабызды, азыр мисалы 6 миллиард аласабызды, ошону өндүргөнгө чейин алтынды өзүбүзгө алышыбыз керек. Сатып туруп түшкөн акчаны ошонун эсебинен ала беришибиз керек. Мамлекеттин экономикасына жумшашыбыз керек. Мыйзам жол берет албайбы? Мыйзам жол берет да.
Биздин Кыргызстандын сотунун чечимин алыш керек сөзсүз жок дегендечи. Эл аралык сотко бара электе мурунчу. Тигилерди аттанып туруп бериш керек болчу. Мисалы эл аралык соттогучу Кыргызстандын мыйзамдарын биринчи карайт. Кумтөр Голд компанияга убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилген. Эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылышы мүмкүн. Мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн айтымында ишкананы сырттан башкаруу кеминде 1,5 жылга созулушу ыктымал. Нурзада Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС. Кыргызстандан 59,5 миллиард сомду чыгарып кетүүгө жана адалдаштырууга катыштыгы бар деген шек менен 2 киши кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык алар жоюлуп кеткен Финполдун Бишкек шаары боюнча башкарманын жетекчисине карата коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Эске салсак, март айында кармалган жетекчи коррупцияга шектелип, тергөө абагына киргизилген. Ал эми жаңы колго түшүрүлгөндөр Кыргызстандын жарандары. УКМКнын версиясы боюнча алар акча чогултуп, банк аркылуу Кытайдагы компаниялардын бирине мыйзамсыз түрдө которуп турушкан. Атайын кызмат бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды дагы издеп жатат. Алардын арасында мартта издөө жарыяланган Бактияр Жолдошбаев дагы бар. Алдын ала маалыматка караганда бул кылмыштан өлкөнүн бюджети 500 миллион сом чыгым тарткан. Кече Ворух аркылуу Аксай айылына бараткан 3 кыргызстандыкты кармап алып сабаган тажик жарандары Тажикстандын мыйзамдары менен жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Кече Тумба аймагында Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди областтарынын жетекчилери жолугушуп сүйлөшүшкөн. Анда коопсуздук чаралары үчүн Кыргызстандын Аксай айылы менен Ворух анклавынын чек ара аймагына 2 мамлекеттин күч түзүмдөрүнүн бекетин орнотуу макулдашылган. Баткен областык бийлиги Аксай айылынын жергиликтүү тургундарынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы маалымдалды. Эске салсак, кече Тажикстан тарап кармаган Аксай айылынын 3 тургуну ар түрдүү жарааты менен Баткендеги аймактык ооруканага жеткирилген. Ошол эле убакта кыргыз-тажик чек арасында аксайлыктар 3 тажик жаранын кармаган. Алар кошуна өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү болушкан. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин гана кармалган эки өлкөнүн жарандары алмаштырылган. Эске салсак, 28 апрелден 1 майга чейинки кыргыз-тажик чек арасындагы бир тараптуу куралдуу агрессияда 36 кыргызстандык курман болуп, 80ден ашуун адам жараат алган. 100гө жакын объект өртүлүп, аткыланган. Баткен областынын тургундарынын пенсия пособиялерин 2 эсеге көбөйтүү керек. Мындай демилге бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде сунушталды. Анда Баткен областына өзгөчө макам берүү жөнүндө документ каралып, эл өкүлдөрү анын концепциясын биринчи окууда колдоп беришти. Бирок мыйзам долбоору бир топ сын пикирге кабылды. Депутаттардын айтымында документ чала иштелип чыгып, анда аймакты өнүктүрүү жаатында конкреттүү механизмдери көрсөтүлгөн эмес. Парламентарийлер мыйзам долбооруна Баткенди өнүктүрүү фондун түзүү жана аймактагы ишкерлерди салыктын бир топ түрүнөн бошотуу пункттарын киргизүү керектигин айтышууда. Теманы Рахат Жаныбекова улантат. Баткен областына өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн биринчи окууда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде каралды. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу агенттиги Айыл чарба министрлигинин карамагына өткөндүктөн баяндаманы кызматка бир жума мурда дайындалган министрдин орун басары Нурлан Шерипов жасады. Айтымында документ Баткен элинин жашоо шартын жакшыртуу, калкты иш менен камсыз кылууга, инвестицияларды тартууга, ишкерликти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө көмөк берет. Ал үчүн 4 мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатыптыр. Салык кодексине, инвестициялык кодекске, мамлекеттик сатып алуулар жана мамлекеттик муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр мыйзамына, бюджет кодексине өзгөртүүлөр ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин, ушул мыйзам негиз болуп туруп, ал пакет болуп туруп, сиздердеги карооңуздарга киргизилет. Өкмөт мүчөлөрүнүн айтымында документ кабыл алынып калса, Баткенде ишкерлик баштайм дегендер салыктын кээ бир түрлөрүнөн бошотулат. Бирок ал кандай шартта ишке ашат, документте көрсөтүлбөй калган. Мындан улам депутаттар мыйзам чала иштелип чыкканын айтып, нааразы болушту. Мыйзамга жазып алып, анан особыризм силер кабыл алып берсеңер, мүмкүн бул мыйзам биз 3 айда кабыл алабыз. Силер 3 ай кабыл алып бербесеңер, эчтеке кылбайсыздар, карап отура бересиңер. Ошон үчүн особый режими жок эле сразу салык кодексин өзгөртүү кириш керекпи? Кирип алып келгиле. Закон об услугах, кызмат көрсөтүүгө керекпи өзгөртүү? Аны алып келгиле жазып туруп. Мына жогорудагыга кошулам мен. Пакет кылып бир алып келип берсеңер, биз сразу айтат элек да, момундай болду.
жеңилдиктерди алыш үчүн инвестициялык келишимди кол коюш керек да. Бүгүнкү күндө ошол берененин алкагында биз сунуштап атабыз, ошол инвестициялык келишимди түзбөстөн бул жеңилдиктерге биздин ишкерлер алат деп бул бир өзгөрүү. Биз болсо ошол Баткендеги иштеп аткан ишканаларга сунуштап атабыз. Алардын баягы жаңы ачылышына же болбосо иштеп атканына карабастан эле жалпы ошол 4 салыктын түрү менен бул киреше салыгы, бул баягы налог на имущество, недвижимое и движимое и сатуудан алынган салык боюнча да. Кыргызстанда буга чейин бир дагы областка өзгөчө макам берилген эмес. Чек арага жакын жайгашкан 81 айыл кыштакана мындай статуска ээ. Анын 80%га жакыны Баткен областында жайгашкан. Ага карабай өкмөт тарабынан олуттуу деле колдоо болгон жок дешет эл өкүлдөрү. Мындан улам Баткен областынын статусу жөнүндөгү мыйзам долбоорун алып келердин алдында министрлер кабинети аталган аймакты өнүктүрүү үчүн конкреттүү кадамдарды көрсөтүшү керек дешет. У нас есть законопроект. Чек аймактарда жайгашкан айылдарга берилген өзгөчө статус жөнүндө мыйзам бар. Биз жалпы карашыбыз керек. Жыл сайын ар кандай өлчөмдөгү акча каралат. Мен айтат элем, ар жылы бирдей каражат каралсын. Мамлекеттик бюджеттин 1% же 0,5% статусун алган айылдардын инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн да бекитип беришибиз керек. Капа болбогула. Бул мыйзам долбоору декларативдик эле болуп калыптыр. Конкреттүү бир саны жок. Кийинки окууга келгенде мыйзам долбоорунун топтому менен келгиле. Чек ара аймактардын өнүктүрүү программасы 2012-ден бери ийгиликтүү иштеп атат. 2012-17 жылы 1 миллиард 600 миллион сом бөлүнүп ишке ашты. Ошол эле фаптар курулду, мектептер, асфальт, ошол эле коопсуздук камсыздоо боюнча, ошол эле баягы темир зымдарды тартуу боюнча 2017-ден 20-га чейин, ошол 2017-20 жылы 303 миллион сом бөлүндү. Эми ушул акчаны мына жылдан жылга көбөйтүү маселеси ошол чек ара аймактарын өркүндөтүү программасында так каралган. А бирок сиз айткан жанагы комплекстүү өнүктүрүү программасын ушу жазуу боюнча азыр ушул иш башталып атат. Жыл сайын 330-350 миллиондон бөлүнгөн мезгилде эчтеке жетпей атат. Азыр эми моундай окуя болгондон кийин 100 миллион деген бул күлкүм келет мындайчы. 2017 жылдан кийин Баткен жыргап кеттир да андачы. Баары жакшы болуптур, өкмөт анда финансированияны кыскартыптыр. 5 жылда 1 миллиард 600 миллион бөлдүк деп атасыңар, акыркы 3 жылда 17, 18, 19, 20 жылы мына болгон 305 миллион деп атасыңар. Эмне себептен? Бар жакшы болуп кеткенден кайра минус болуп калды ошону деп аткенчи. Дагы ушундай суроо туулуп атат да, мындай алып караганда. Ошончу бул мен жана да айтпадым, сумманы эсептегенде так мындай айтып кетсеңер да, так. Аталган документке ылайык атайын координациялык кеңеш түзүлүп, ал Баткенди өнүктүрүү жана ыкчам чараларды көрүү жаатында иш алып барат. Бирок бул сунушта эл өкүлдөрүнө жага берген жок. Айтымдарында мындай орган таптакыр керек эмес. Кабинет министрде дагы координатор болот экен, по Баткенской области. Анын астында координационный совет болот экен. Координационный советтин астында да губернатор, да, өкүлчүлүк баягы эмеси. А сколько таких ступеней нужно? Это все бюрократия, это все ненужные портфели, которые надо убирать оттуда. Мен ойлойм, координационный совет таптакыр керек жок. А бул бүгүнкү эле күндөгү теге полномочный представительдин күнүмкү жумушун жазып коюп турсуңар да, анысы деле аткарат ал буну. Эртең менен аппаратный совещание өткөрөбү, жерге жазып коюп турсуңар, аппаратный совещание өткөрөт деп. Совет өткөрөт деп коюп турсуңар, ал өткөрөт совет анысы деле. Же эмне көлдө өткөрбөйбү? Ошол стратегиялык маанидеги документти мыйзам катары жазып аткандан кийин долбоорго ким жооп берсе, ошонун акыркы визасы менен анан чыгыш керек. Мына биз Баткен областын ушундай кылып өнүктүрөбүз. 2021 жылы мынандай болот, 2022 жылы мынандай болот, 2030 жылы Баткен гүлдөгөн областтын катарына кирет депчи. Эл өкүлдөрү тарабынан эң биринчи кезекте жергиликтүү жашоочулардын пенсия пособияларын 2 эсе жогорулатуу сунушталды. Ал үчүн кошумча 200 миллион сомдой талап кылынат экен. Ошондой эле Баткен областын өнүктүрүү фондун түзүү демилгеленди. Жыйынтыгында тармактык комитеттин мүчөлөрү мыйзам долбоорунун концепциясын гана колдоп беришти. Демек, демилгечилер документти дагы кошумчалар менен иштеп чыгуулары зарыл. Экинчи окууга баяндамачы катары Айыл чарба министрлигинин кызматкерлери эмес, министрлер кабинетинин төрагасы келсин деген талап да коюлду. Рахат Жаныбекова, Ерлан Кемелбеков, НТС.
Бишкек-Ош унаа жолунун 219-чакырымында, тактап айтканда Токтогул районунда ун жүктөп бараткан оор жүк ташуучу Volvo унаасы өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык унаанын чиркегичи жана жүктөлгөн ун күйгөн. Бактыга жараша айдоочу жабыр тарткан эмес. Кече болсо Бишкек шаарындагы кафелердин биринин алдында токтоп турган Mercedes-Benz менен Toyota Sequoia унаалары да өрттөнүп кеткен. Маалыматтарга караганда жалын алгач Mercedes-тен чыгып, көп өтпөй ал Toyotаны каптаган. Кырсык болгон жерге бир өрт өчүрүүчү бригада келип, 10 мүнөт аралыгында телсиз жөнү толугу менен өчүрүлгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Акыркы бир суткада коронавирустун жаңы 234 учуру катталып, жалпы көрсөткүч 100.966-га жетти. Учурда илдеттин дээрлик көпчүлүгү Бишкек шаар менен Чүй, Ысык көл областарында катталууда. Ошондой эле бир күн аралыгында COVID-19дан 7 киши каза тапканы белгилүү болду. Анын 5-өө Борбор калаада болсо, бирөө Чүй областында. Пандемия башталгандан бери өлкөдө бул оорудан 1718 адам көз жумду. Учурда коронавирус менен 4070 адам алпырышууда. Анын 1,5 миңи ооруканаларда болсо, 499 бейтап оор абалда. 86 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Үй-бүлөлүк медицина борборунун айрым дарыгерлери туруктуу схема түзүү жол менен бейтаптардын эсебинен акча жасап турушкан. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Айтымында алар бейтаптардын баштапкы оорусун аныктабай туруп, курч мүнөздөгү илдеттин бирин диагноз катары коюп, дарыланууга жөнөтө беришкен. Ошону менен бир эле бейтап бир нече медициналык мекемеден текшерүүдөн өтүүгө мажбур болгон. Андыктан учурда индикатордук система менен маянат төлөө системасын жоюп, эмгек акынын базалык бөлүгүн жогорулатуу аракеттери көрүлүп жатат. Теманы Дүйшөн Шаршенбеков улантат. Буга чейин дарыгерлердин эмгек акысы курч мүнөздөгү 12 оорунун түрүнө жараша төлөнүп берилчү. Жакында эле бул система толук жокко чыгып, эми ага коргоонун каражатты ак халатчандардын маянасынын базалык бөлүгүн 100% көтөрүүгө жумшалмакчы. Дарыгерлер индикатордон айрым кызматкерлер гана пайда көргөнү болбосо, үй-бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлери мет айымдары үчүн бул ашыкча эле түйшүк алып келген деп эсептешет. Башта индикатордук система менен үй-бүлөлүк медицина борборунун кызматкерлерин кармап калуу көздөлгөн болчу. Бирок иш жүзүндө катардагы дарыгерлерге ашыкча түйшүк жараткан. Саламаттыкты сактоо министрлиги эмгек акыны төлөөнүн бул тажрыйбасына анализ жүргүзүп, бир катар эреже бузууларды таап чыккан. Министрдин айтымында курч мүнөздөгү ооруларга жараша айлык чегерүү киргизилгенден бери илдеттин айрым түрүнө чалдыккандар каралбай, врачтар жарангана кант диабет, жүрөк кан тамыр оорулары жана кош бойлуу келиндерди төлөгөнгө чейин, төлөттөн кийин 3 айга чейин көзөмөлдөө менен алектенип калган. Индикаторго ушул сыяктуу 12 оорунун түрү кирген. Эми индикаторлордун көп врачтар туура таап, туура айлыгын алып жүргөндүр. Айылдагылар участковый врачтар андайлардыкы айылда саналуу элдерде бүт баардыгы сахар, диабет, гипертензия болезнь, же бүт баардыгы эле биздин эжелерди, карындаштарды эметип койбойт да, тиги боюна бүтү деп койбойт да. Ошон үчүн алардын айлыгы базисный 5000 болсо 7-8 алышчы. Министрлик байкоо жүргүзгөн учурда үй-бүлөлүк медицина борбору менен дарыгерлер тобунун айрым кызматкерлери туруктуу схема түзүү менен индикатордук баракчаларын толтуруп жүргөнү аныкталган. Акча табуунун жолун тажрыйбалуу, дартты аныктаган дарыгерлер мыкты өздөштүрүп алган дейт атка минер. Өмүр сакчыларынын схемасын Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзү түшүндүрүп берди. Мынакей сахарный диабет менен, кант оорусу менен асанды тапты. 6-чы поликлиникадан тапты дейли. Ал чоң аркка барат да, чоң арктан дагы ал жерде таанышып 12-чы поликлиникадан деп коюлду. Аяктан да учетко турду. Ал андан кийин кантка таанышып бар экен дебесте. Ал кантка да барып, канттан да учетко туруп калды. Бүттү. Бир эле пример. Мынакей 5000 деп коюлду. 5000. 100% болгондо 10000. 10000 болуп атабы? Баягы базисный. А тиги врачтын деген категориясы бар. Анын стажы бар. Анан кийин вредность бар, анан занимаемый должность бар. Ошо менен кошулганда 5000 деген жок деген 12000 жетчи. 12000ди 100гө көйүтүп койсоң канча болот? 24000 болот.
Алымкадыр Бешеналиевдин айтымында айрым дарыгерлер баштапкы ооруну аныктабай же жеңил оор менен кайрылгандарды текшербей туруп диабет, онкологиялык же гематологиялык илдетке чалдыккан деген диагноз кое беришкен. Мындан улам акыркы жылдары кант диабет менен гипертония оорулардын статистикасына таасирин тийгизген. Ошондой эле министр ак халачандар, кош бойлуулардын саны жыл сайын көбөйүп жатат деп отчет бергени менен төрөлгөндөрдүн саны ага дал келбей жатканын белгилейт. 25 жылдан бери келаткан реформаны биз токтотуп, ал биздин саламаттык сактоону талкалап бараткан реформаны токтотуп, бир жерге токтодук. Главврач. Бир эле главврач болуп, ошол башкара баштады. Кудай буйруп, биздин Садыр Нуркожоевичтин программасы өтүп калса, ал айтты, $1000 чейин жеткизип беребиз айлыктарды. Ошондо биздин кетип аткан жаш адистер, кыйын адистердин бардыгы башка жакка барып $600,000 алып иштебей эле биздин өз үстүнөн Кыргызстанда $1000 алып иштей башташат. Министрликтин эмгек акыга байланышкан саясатына кызматкерлер эки ача пикирде, бири маянасы кыскарды деп нааразы болсо, жокко чыкканы туура болду. Бейтаптарды көрбөй эле кагаз жумуштар менен алектенип калдык эле деп министрди колдогондор дагы бар. Эми мындай карасаң, индикатор алганда иши жакшы жазса, где-то 60 балдай болсо, 60-70 балдай болсо, то где-то 23, 24, 22 мен алчу да. А азыр индикатор жок болгондо, базовый оклад көтөргөндө КТУ кошсо где-то 17-18 болот колуна. Ну где-то 3-4 миңге азайды да. Конечно, зарплата азайды, айлык азайды, конечно, но лучше, чем индикатор мындай жазганча, лучше биз мындай ачык жазып, банерди карап полностью деген сөз. 1 апрелден тарта үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 100%га көтөрүлдү. Ал эми 1-июлда башка дарыгерлердин, орто жана кенже мед кызматкерлерге, техникалык жана оорукананын администрациясынын өкүлдөрүнүн эмгек акысына 50% кошулат. Учурда өлкө ооруканаларында 12 миңдей дарыгер, 33 миңдин тегерегинде медайым эмгектенет. Дүйшөн Шаршенбеков, Денисламбек Бейшенбаев, НТС. Бүгін дүйнөнүн 150ден ашык өлкөсүндө эл аралык музей күнү белгиленүүдө. Бул датага отурлай бүгүн Михаил Фрунзе атындагы үй музейинде көргөзмө жана мастер-класстар уюштурулуп, ага бардык каалоочулар баш багалашты. Анын алкагында Михаил Фрунзенин 19-кылымдан бери сакталып калган туулуп өскөн үйү, анын ичиндеги эмеректери көрүүчүлөргө тааныштырылып жатты. Ошондой эле экология балдардын көзү менен жана таштагы Асан Үсөн аттуу көргөзмөлөр да коюлду. Жыл сайын өткөрүлчү музей күнүн белгилөөгө Кыргызстан 2011 жылы расмий түрдө кошулган. Эл аралык музей күнүнө карата өлкөдө бир топ иш-чаралар өткөрүлүүдө. Бүгүн Михаил Фрунзе атындагы үй музейинде көргөзмө жана мастер-класстар уюштурулуп, ал Улуттук гвардиянын оркестринин аткаруусу менен башталды. Ал эми музей кызматкерлеринин майрамы менен куттуктоо үчүн Балдар искусство мектебинин окуучулары концерттик программа даярдап келишиптир. Ырдап, бийлеп кызматкерлерге майрамдык маанай тартуулап жатышты. Балдардын катышуусу менен жана ошондой эле биздин кээ бир мугалимдердин катышуусу менен өтүп атат. Жакшы маанайда. Программа ар түрдүү аспаптарда, вокалды, фортепианолдуу чыгармалар, ошондой эле эл аспаптар, гитара, баян, аккордеон окуучулардын, мугалимдердин концертин тартуулап жатабыз. Мен ойлойм, бүгүн бардык музейни, дүйнө жүзү музей кызматкерлеринин күнүн чоң майрамдык маанайда тосуп атат. Ошондуктан биз дагы өзүбүз үчүн салымыбызды кошуп, майрам менен куттуктап коелу деп келип атабыз. Ал эми экология балдардын көзү менен деп аталган сүрөт көргөзмөсү апрель айынын аягында эле уюштурулуп ачылган. Бирок чек арадагы окуядан улам ага келгендер өтө аз болду дешет музей кызматкерлери. Андыктан бул балдардын колунан чыккан эмгектердин көргөзмөсүнүн мөөнөтүн узартуу чечимин кабыл алышкан. Михаил Васильевич Фрунзенин апасы Мавра Ефимовна Бочкарева өзүнүн балдарына кечинде отурганда элдик романстарды, музыканы, элдик ырларды ырдап беришкен да. Мына ошону биз ошону музей күнүнө байланыштырып, мына ошон менен биз бир эле музей күнү эмес, анын ошонун тарыхый маанисин дагы ошол музей менен Михаил Васильевич Фрунзенин үй бүлөсүнө байланыштырып, ошол музей күнү белгилеген күнү өткөрсөкпү деп жатам.
Ошондой эле эл аралык музей күнүнө карата Михаил Фрунзе атындагы үй музейинде Кубатбек Кокоевдун Таштагы Асан Үсөн аттуу көргөзмөсү да өтүп жатат. Бүгүн болсо эмгектин автору өзү каалоочулардын баарына мастер-класс өтүп да жатыптыр. Вот этот камешек на что похож? Что вам в голову приходит? Золото, о, хорошо. Золото. Еще на что? 46 жаштагы Кубатбек Кокоевго чыгармачыл эргүү былтыр коронавирус пандемиясы учурунда келген. Ал кадимки ташка кооз сүрөттөрдү тартып, ар бирине өзүнчө композиция жасай баштаган. Айтымында сүрөт тартуу жаатында билим алган эмес. Жөн эле телевизорду карап же алдыгы смартфондордогу оюнду ойноп кечке отура берет дегенден көрө өзү ой жүгүртүүсүн дагы ар кандай мындай нерселерге кененирээк карасын деп, өнүксүн деп мен ушу таштарга көңүлүм түштү да. Ошондон кийин мен эми таштарды караган сайын өзүмө кайсы бир образдар, сүрөттөр түшөт. Ошолорду мен таштарга тартканга аракет кылам. Көргөзмөдөн жана мастер-класстан тышкары ар бир адам Михаил Фрунзе туулуп өскөн үй музейине кире алышат. Тарыхый жай 1925-жылы 9 декабрда негизделген. Объекттин уникалдуулугу музейдеги үйдүн өзү. Анын ичиндеги эмеректери ээсинин мезгилинен бери толугу менен сакталып калган. Анда Пишпек шаарынын тургундары 19-кылымдын аягында жана 20-кылымдын башында кандай жашагандыгын көрүүгө болот. За этим стульчиком. Кечинде үй бүлө ушул дасторконго чогулганда Михаил Фрунзенин апасы Мавра Ефимовна ырдап, гитарада да жакшы ойногон. Бул жерден 7 кылдуу классикалык гитараны көрө аласыздар. Ал аны колуна көп алып, орус романстарын ойноп ырдап турган. Бул ата-эненин бөлмөсү жана ошол эле учурда Михаил Фрунзенин окуу бөлмөсү. Эл аралык музей күнү 1978-жылдан бери жыл сайын 18 майда 150дөн ашуун мамлекетте белгиленип келет. Бул күндү белгилөөгө Кыргызстан 2011-жылы расмий түрдө кошулган. Чолпон Жээнбекова, Агзат Түлеев, НТС. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.